айрым депутаттар Матраимов менеджер, аны кайра алып келиш керек деп айтып атышат да. Анан башкы прокуратура ошол эле учурда Матраимов 17.000 фурадан ар биринен $860 алып турган деп журналисттик иликтөөнү ырастап берген. Аны сиз да билесиз. Ана Матраимов өзү дагы мойнуна алып, коррупционер экен, бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Ошондо Матраимов менеджерби же коррупционерби? Сиздин оюңуз боюнча рахмат. Матраимов боюнча да 2 миллиард сом бюджетке төктүрдүк, билесиздер. Андан сырткары дагы мүлктөрүн алдык. Мүлктөрүн бул баягы торговый центр, ал бүгүн биздин мамлекетке өтүп, жана неме болуп атат го, центр обслуживания населения сон. Ошондой болгон. Андан сырткары квартиралар алынган. Аларды биз кимдерге бердик? Врачтарга бердикпи? Врачтарга бердик. Анан эми да күнөөсүн алган, мойнуна алган үчүн келип төгүп берди да баарын тең. Анан эми кызматка алып келиш керек, анан менеджер деген ал эми билбейм, өзүн блогер эсептеген эле кишилер чыгарып атса керек, анын мамлекеттин андай саясаты жок.